Адилеттүүлүк барбы? Адилеттүүлүк барбы? Менин көзүм көрбөсө дагы, адилеттүүлүктү кулагым угуп, жүрөгүм сезет экен. Бүгүнкү Кыргызстандагы сотторго, тергөөчүлөргө, укук коргоо органдарына кайрылам. Эгер көзүңөр көрүп, бийликтин камчысынан коркуп атса, анда көзүңөрдү жаап, көкүрөк менен сезгиле адилеттүүлүктү. Кулагыңар менен элдин үнүн уккула. Элдин уулун темир тор артына тыкпагыла. Элин, жерин сүйгөн, мыйзамдан кылдай кыйшайбаган Адахан Кимсанбаевичти темир тор артына тыкпагыла. 1937 жылдардагы репрессияны тарых шамалдары бүгүнкү күнү өз ордуна коюп жатат. Ал кездеги улутчул деп күнөөлөнгөн ошол укук коргоо органдарынын мыкаачылык колу менен өлтүрүлгөн Касым Тыныстанов, Жусуп Абдарахмановду бүгүнкү күндө биз тарых барактарына алтын барак менен жазып, улуу инсандар деп эскерип баалап жатабыз. Биз бүгүнкү күндө соттор, силер ошол 37-жылдардагы катачылыктарды кайталабагыла. Мына көкүрөгүңөр менен сезип, кулагыңар менен элди угуп, адилет чечим чыгаргыла деп талап кылам. Ошол кездеги эл уулдарын улутчул деп кордогон укук коргоо органдарынын урпактары бүгүнкү күндө эл арасында барбы? Жер карап жашап жүрүшөт, сыймыктана алышпайт. Касымды өлтүргөн мен атам деп, кордогон менин атам прокурор болгон деп. Ойлонгула, прокурорлор, ойлонгула, укук коргоо органдары, соттор. Адилеттүү чечим чыгаргыла. Элдин уулдарын темир тор артына тыкпагыла. Көкүрөк менен, көөдөн менен адилеттүүлүктү сезип, туура чечим чыгаргыла. Урпактарыңар эртеңки күнү менин атам адилеттүү сот болгон деп эл арасында башын көтөрүп, эркин Кыргызстанда жашап жүрсүн десеңер.